Амансыз урматтуу көрүүчүм, сиздер адаттагыдай Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн менде абдан сыймыктуу, кадырлуу коногум келип отурат. Абдан толкунданып, сүрдөп, сүйүнүп отурамын. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин жанымда Кыргыз Республикасынын эл артисти Анаркүл Назаркулова эжекем. Эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Алдыда айтып өткөндөй абдан кубанычтамын ушундай улуу башыңызды кичүү кылып, убактыңызды бөлүп атайын келип отурганыңыз үчүн. Рахмат. Жакында киноңуз чыкты, премьераңыздар кут болсун. Сиз жөнүндө абдан азыр жалпы жумурай журтка кызык. Бул кандай болгон актриса болду экен, ким болду экен деп, анткени мага окшогон жаштар азыр мындай газета, журнал деген жок, дээрлик анча басылып чыкпай калды. Анан интернеттен издедик сиз жөнүндө, бирок абдан маалымат аз экен. Анан ушундай чын дилимден сиз менен баарлашкым келип, сизди чакырып отурамын. Рахмат кызым. Алгач эле ушул эме баягы сөз башынан болсун, ирети менен чыгармачылыкка, ушул өнөр дүйнөсүнө, маданиятка кандайча келип калгансыз, ошол тууралуу айтып берсеңиз, биз жыргап, конт коюп угуп берели. Эми мындай кыскача айтып өтөйүн. Бул нерсе мындай да, бул өз эле мен басып жүрүп эле бул ушул кесипке келип алган жокмун да. Мен эмнегедир бала кезимен кызыктым да. Бул мага же тубаса келдиби, же болбосо энем менен апам, тайнем дагы ушу мага, мен тайнем колунда өстүм эле, тайнем айтып калчу. Мен байдын кызы болчумун, анан тиги шөкөлө кийип алып эле кошуна айылдын кыздары менен акыйнага айтышып кечке жүрчүмүн деп, анан апам дагы аябай ырдачу, өзүмдүн апам. Ошондон кеттиби билбейм, анан ушу кичинемде мен ушул өнөр дүйнөсүнө кызыгам да. Анткени ырдайм мен. Аябай жакшы ырдайм да. Анан кийин эле кызыгам. Анан тиги тайкем ушу эң биринчи мени ушул дүйнөгө кызыктырган ушу тайкем болду да. Мен ал кишини папа дейчүмүн. Ушул киши коноктор келсе, мени жакшынакай көйнөктөрүмдү кийгизип, жоолук салынтып, чачымды өрдүртүп туруп, анан коноктордун алдына ырда дейчү да. Мен уялып, бирок ырдап берчү мен да. Анан ошондон балким ошо кызык болду. Андан кийин чоңоюп калдым. Чоңойгондо айылга артисттер келет да. Гастролдор болчу да. Мына биз деле ошо гастролдун үстүндө жүрдүк. Анан кийин айылга артисттер келгенде чоң атам башкармада, ошо чоң атамдыкына конок болушат. Анан ошо артисттерди көрүп ушундай суктанам да, алар бир мага ушундай кол жеткиси адамдардай көрүнөт да. Анан кийин эле тиги кошуна кыздарды, балдарды чогултуп алып. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Үйдөн жоолуктарды алып чыгып, бири-бирине байлаштырып, эки бакка мындай көшөгө кыла коюп туруп, анан ошо көшөгөдөн чыгып ырдап берем да. Тиги кошуналардын баарын, балдардын баарын көрүүчүлөр кылып отургузуп коем. Ошентип жүрүп эле, анан кийин эле мектепте окуп жүргөндө эле эме деп койчу, самодеятельности деп койчу ал кезекте. Ошолорго катышчумун. Анан ыр сабагына мугалимдер баягы мен ырдаганымды билгенден ырдатып эле, анан райондук кароолорго алып барып эле, ошентип эле анан ырдап жүрүп эле, анан баягы кызыгуум артып кетти да, артылып эле. Анан бассам турсам деле, анан ал убакта телевизор деген деле жок, бир кичинекей радио, ошондон театр микрофондо деген бирге болот да. Анан ошону аябай угам дагы, ошондо героиналардай болсом деп эле элестетип, өзүмдү ушинте берем да. Ошентип жүрүп эле, анан кийин онду бүтүп келип эле, мен эмнегедир башка эмен деле операга алып кеткен да. Мен өзү негизи операга жана студиясына 2 жылдык студия экен да. Анага окугум деле келбей койду. Анан эмне кылсам деп, анан кыз келиндер институту бар болчу да. Ошону музыкальныйына тапшырып, анда деле окугум келген жок. Анан
эмне кылсам деп турсам, Тоголук молдодо ошондо жаңы ачылыптыр музыкально-педагогическое училище деген. Андан баягы музыка сабагынан мугалим болуп чыгат экен да өзү. Ошого тапшырсам эле өтүп кеттим. Анан 1 жыл окуп жүрүп эле алда деле окугум келбей эле артист болуп эле сахнага чыккым келет да, ошо драматический жагына театрга бара берем, театрда эле жүрөм. Анан ошентип анан жаз келгенде эле эме окуп калдык да, тиги Москвага кыргыз жаштарын театральный институт имени Луначарского ГИТИСке кабыл алынып атыптыр. Жарыяны. Окуп баягы тиги эмеде номер 5-тин эмесинде жатабыз да, интернатында общежитиябыз, биздин жана жатаканабыз ошо жерде. Бульвар менен барабыз, театральный общество бар. Азыр сейтек болуп атпайбы, балдардын эмеси, чыгармачылык жери. Ошо жерге театральный эме бар да, общество. Ошо жерде Рыскулов аксакал, Көбөгөнов аксакалдар ошолор отурушуп даярдап атыптыр да. Анан биз Көбөгөнов аксакалга туш келдик. Жана Назира Мамбетова экөөбүз чогуу жүрөбүз. Анан ал киши бизге эмнегедир байкадыбы, монолог даярдап келгиле деп монолог берди. Анан ырдаш керек экен, бийлеш керек. Иши кылып 3 тур болду. Күйүү кобалар, чоң актрисалардын баары Кыргызстандагы бүт область, райондордон жаштарды чогултуп келген экен, өнөрлүү жаштарды. Анан ошо жерде 3 тур болду. Анан тандалдык. Биринчи турдан кулап аткан, ыйлап аткандар көп. Экинчи тур мен 1ден да өттүм, 2ден да өттүм. Анан 3кө келдим. 3кө келип анан кийин бир маалда эме деди да, жана кыргызча бийлеш керек экен да. Аны ушу кара, кыргызча бийди билбейт экенмин мен ошондочу. Аябай уялам азыр дагы. Анан эмнени бийлем дебейсиң, твист. Ошол убакта твист мода болчу да, 66-жылдары. Андан кийин тиги эмеге общежитияга келип алып, жатаканага келип, мындай залы бар эле, ошол жерге келип, кыргызча бийди үйрөнөбүз да. Колубузду мынтип алып, 5 жыргайды ырдап өзүбүз ошону менен. Анан кийин театральный ошол институттун директору келип кабыл алды. Бул жерде бүт Күйүүкова, Кыдыкеева, операдан Чодронов, Рыскулов, Көбөгөнова, бүт аксакалдар, биздин эми театрдын эң темеле адамдары кабыл алып, баарынан өтүп кеттим. 27 бала өттүк. Кыздар, балдар 27-биз өттүк. Мен ошо Абдыкалыков да өттү, жолдошум ошо барыбыз. Анан өтүп, анан бизди даярдап Москвага жөнөтүп, анан аякта окуп калдым. 5 жыл окудум. Ошо баргандан баштап мен эмне өзү тырышчаак болчумун да. Эми орусчаны деле жакшы билбей бардык, бирок бардыгын үйрөнгөнгө аракет кылып, сабактардан да жетишип, анан тиги эмелерде бизге биринчи этюдтар башталат, андан кийин тиги отрывоктор кетет, анан кийин полный бүт чогуу спектакльдерди алат. Анан ошондо мен ойлоймун, тиги ошо 5 дипломный спектакль болсо, ошонун төртөөсүндө мындай ойноп калдым да, экөөсүндө чоң главный ролдорду ойнойм, калгандарын мындай ролдорду. Анан бияка келдик, келип бизди чогуубуз менен эле Ош театрын ачып, ошол жака жөнөтпөдү. Ош театрында иштедик. Ошол эми мен мындай кыскача ушул жака келгеним. Ош драма театрында, анан Ысык көл. Ош драма театрында иштеп жүрдүк, аякты ачтык. Ал жактан 5-6 жылдан кийин окугандан кийин эле, иштегенден кийин биз кайра Москвага, Декадага бардык. Малый залда ойнодук. Ошо жерде да канча бир репертуар менен барып, ошо жерден анан кийин биздики көбү 5-6 заслуга алды. Мен эме менен сыйландым ошондо. Верховный
жогорку советтин кызыл диплом, красный диплом дейт экен. Ошону менен грамота, ардак грамота, кызыл ардак грамотасы менен сыйландым. Анан ошойдон аякта Ошто иштеп туруп эле анан кийин биз көлгө кеттик. Көлдө Ошто кандайдыр бир азыр ойлойм да, мен мындай жаштык кезим өттү да, Ош театрында жаштык, ал жерде жалаң жаштарды, кыздарды ойнойм. Мындай возрастной роль дегенди билбептирмин да менчи. Көрсөт театрда возрастной роль дагы болуп, мына азыр бизде ойноп аткандай. Мен жалаң эмнегедир жаштарды, кыздарды, ал түгүл келиндерди да аз ойночумун, кыздарды ойночумун көбүнчө. Анан кийин эле Көл театрына келдик. Көл театрында иштеп атканда биринчи жолу тиги кемпирди аякта бүт жаштар да, биз сыяктуу бүтүп келген жаштар. Эми эң бир жалындуу күндөрүбүз ошо Ош театрында өттү. Бүт бардыгыбыз азыр дагы айтышат, ушул биздин курсту легендарный курс дейт. Айла жок экен, кээ бирөө четинен ошо ооруган ооруп кеткен, кетип калды. Анан кийин эле тиги Көлгө келдик. Көлгө келгенде мен ойлоймун эң бир менин акыл эсимден жетишкени дагы чыгармачылык бир эргүү, чыгармачылык бийиктик бардыгы ошо Көл театрынан келди да магачы. Ушу ойногон ролдорумдун бардыгы мындай жөнөкөй кайдыгер болгон жок да. Бардыгы бир таасирдүү. Эң элге да таасирлүү, өзүмө да таасирлүү. Ушундай образдарды жаратып турмун да мен. Азыр ойлосомчу. Арманыңыз жок? Арманым жок. Мен бир дагы берилген ролго кайдыгер караган жок. Анткени берилип аткан ролдордун баары мен оюмдагыдай болуп келип атты да. Оюмдагыдай. Акылбек да режиссер болчу, башка балдар режиссерлор бар. Алардын баары Медирбек Назаралиев деген эң чоң режиссер агай бар эле. Ал киши тим эле Азиз Несин деген түрк жазуучусунун Жүрү бери деген спектаклин койгон. Ошондогу ролумду эстесем тим эле бир шуруга тизилгендей чыккан болчу да ошол роль. Андан кийин Зура Соронбаеванын Сынган мазар деген спектакль. Ошол мен аябай өкүнөм да. Ошол спектакльди биз бияка декадага келгенде жазып алды эле телевидениечи. Ушу өчүп калганбы? Ошол спектакль эң күчтүү коюлган. Бүт азыркы мууреки болуп атпайбы? Могу кино укмушта элге тарап атат го. Ошол спектакль ошо кезде биз кайсы жерге барсак ушинтип келишчи да элдер. Эми тим эле агылып адамдар келчи ошол спектакльгечи. Анткени ошол кезде жанагы алкоголизм, наркомания, жанагы балдары наркомандар болуп, энеси ичип кеткен, аялдардын ичкиликке берилип кеткен. Ошол нерсе аябай көйгөйлүү нерсе окуя болуп атты эле да. Ар бир семьяда, ар бир үй бүлөдө ушул нерсе көйгөйлүү болуп аткан. Ошол кезде Зура эжеке ушуну жазды да. Ошол жерде сиз алкаш аял. Ушул изгече табылабы деп ойлойм да. Мен ойлойм да ушу балким ошол архивден издесе. Эмесине бир Зура эже келип бияктан дагы бир эмесин берди эле, ошондо кээ бир жерлери бар экен атырбакта. Ал кезде Зура Соронбаева көзү тирүү болчу. Тирүү эң өзү кандай мындай багы ой пикирин, суктаноосун айтты эле. Өзү көргөндө ал көрдү, көрүп баасын берди эле, кандай баасын? Көрүп мага айткан, анара бул мен жазган ушул аялымдын прототиби бар деген. Прототиби бар. Ушундай эң мединститутта кызыл диплом менен бүтүп келген
күчтүү врач аял эле деди. Ушул ушундайга берилип кетип, мун эме болот экен да. Ал эжекем эже суктанчы жөн эле көргөн сайынчы. Бул спектакльде эми ушундук болчу да. Андан эже ал убакта бул спектакль чыккан кезде өзүнүн күчүндө болчу тем эле. Жаштагы көрүнчү, Москвага чейин ойноп барып келдик. Эң бир эмен деп ойлойм ошол спектакль. Андан кийин эмени койду, Разумовскаянын эме Дорогая Елена Сергеевнаны Акылбек койду дагы. Анан эң эметкен Бексултан Жакиевдин Жүрөлүчү жүрөк ортпай спектакли болду. Анда Гүлкүчү кемпирди ойнодум. Анын дагы бир элдин жүрөгүнөн орун алып, көп айтат деп мага чалышат. Анда мындай сотка жок, үйдө эле телефон бар. Мен эч качан театрга барчу эмесмин. Сиздин ушул ролду көргөндөн кийин мен театрга кызыгып калдым деген адамдар көп болду. Мен ойлоймун, менин ийгилигим, менин жеңишим ушул кесибимде, ошо адамдардын театрга болгон кызыгуусун ойготконумда деп ойлоймун да. Менин эң бир жеңишим ушул кесипте. Ушунча жыл. Эми эмнеге иштеп атабыз? Адамдардын сезимин, ички дүйнөсүн бир сулуулукту салыш керекпи деп ойлойм да. Анан мага ошентип чалгандар көп болду да. Биз ушу Сыңам Азарды көргөндөн Жүрөлчү жүрөк ортпай деги эле ошол биздин Көл театры ошол кезде аябай жакшы болуп турду. Ушул театрды көргөндөн биз театрга көп келчү болдук деп. Мурда театрга келбеген адамдар болуп калганда. Ошол образдарды жаратууда канча күн, канча убакыт даярданчу элеңиз? Кандай ошол образдарды издечү элеңиз? Ар кандай образдарды жаратыптырсыз? Мисалы үчүн жанагы кымбаттуу Елена Сергеевна деп айтылат да, Дорогая Елена. Анда Разумовскаянын жазганы боюнча өтө аябай акылдуу, өздөрүнүн жакшы ак ниети менен иштеген мугалимди жараттым да. Анан мен ал кишини эч жактан издегеним жок. Мен өзүмдүн ички дүйнөмдөн издедим да. Анткени мен деле балким өзүм окуткан балдарыма ушундай мамиле кылам. Анан ушундай жумшактык менен кылсам, алар мага эмне менен жооп берди кайра деген акырындан ошол моюн сунуп, мен ошол образды эч жактан издегеним деле жок, кыйналганым деле жок. Бирок көп окуйм, албетте көп окучумун. Бирок мен эң негизгиси ошол образды мен өзүмдүн ички дүйнөмдөн издедим да. Ошол аркылуу таптым. Ал эми жанагы Сыңам Азарда Арсардын кандай десем, азыр айтсам көп кишиге катуу тийип калбайбы деп ал адамдардын көзү өтүп кетти. Бир кезектерде мен ушу айылдарга барам да, ар бир айылда ушундай ичип кеткен аялдар бар да. Анан бир жылы дары өзүмдүн деле айылыма бардым. Барсам көп адамдарды көрдүм. Болгондо да өзүмдүн жакын адамдарымчы. Мен аябай жүрөгүм ооруду, жан дүйнөм кейди. Эмнеге ушундай болуш керек депчи. Анан мен бир эле кишиден алганым жок. Тигинин басканын алсам, мунун сүйлөгөнүн, мунун ичип атканын, тигинин эмне үчүн кандайча болуп ушул ичкиликке берилип кеткендигин издейм да. Анан ошонун баарын чогултуп келип, анан бир Арсардын эмесин чыгардым да. Анан бир күнү Караколдо бир автовокзалыбыз бар. Азыр деле бар, ал автовокзал жаңы салынган. Ошол жака бардым да. Автовокзалга барсам, ошол мезгилде ушу 80-жылдары аялдар көп ишчү. Көчөдө да аялдарды көп көрчүм да. Анан бир аялды көрдүм да. Ошондой бир чиптамасы бар экен. Көйнөгүн жең айрылып кеткен чыканагына чейин. Анан бир кезекте бир гольфалар чыккан.
Ошол кездердечи гольфасы ыдырап кетти, резинасы. Ал гольфаларды биз деле кийип калганбыз да, бирок эскилиги жетип, анан ыдырап кеткен да, анан домашний тапочка кийип алган. Аны үйгө келсем ошондой гольфа бар экен да. Аны алып туруп ыдыраттым, резинасын баарын бошоттум. Анан тапочканы кийип алдым, сатып алдым ал тапочканы өзүм барып магазинден, чекилетчатый илгерки Союз убагында чыгарылган тапочкалар болчу да. Анан кийин тиги көргөндөр айтып атпайбы, меңде Мамасайрова көрүп алып, сен тиги тапочкаң дагы мас дейт, гольфаң да мас кетти деп. Ушундай жараткандан деп эми баягы мактангандык эмес, эми көргөн адамдар мына канча жыл өттү, ошо 80-90 жылдардан бери канча бир 25 жылдай эстеген адамдар бар экен. Көрүп эмеге жазып коет кээде Акылбектин эмесине. Эже биздин эсибизде сиздин арсар депчи. Анан тиги таң калып калам, анан кээ бирөө тиги ойлоп алышабы деп да өзүм тартынып жүрдүм, балким бул актриса өзү ушундай. Ушундай болбосун дебесин деп анан. Бирок мен ал роль мен тим эле мас аял деле бергим келген жок. Ар бир биздин кыргыз эми Кудай өзү кечирсин, эми аял кишинин ичкени албетте өтө трагедия деп ойлойм да, өтө кайгылуу, абдан кайгылуу, өтө өкүнүчтүү. Ошол адамдарга, ошол апаларга, ошол эжелериме, ошол жеңелериме, ошол адамдарыма мен ошол арсар аркылуу ички дүйнөлөрүнө болбойт мында ичкен, милтпеш керек, эне ичпеш керек деген сезимдерин ойготкум келген да. Ошондой сезимдер ойгонуп, ичкиликтен бир аз алыстагандар ошол учурда баягы сиздердин спектаклиңиздерди көргөндөн кийин болуптурбу? Ошону угуп калганыңыз болдубу андан кийин? Эми калп айткым келбейт, бирок мындай тим эле таптакыр эле ошону көрүп алып, биз тим эле коюп койдук дегендер болгон жок, бирок жанагы эме мен ойлоймун, баягы мындай көргөндөр эми айтпайт да, келип мен иччи элем, анан сени ким көрүп анан ичпей калдым деп, балким өздөрүнчө эметти, бирок мага эч ким кайрылган жок да. Мен күттүм балким. Анан кийин мага эч ким деле кайрылган жок. Анан өздөрүнө койдум да, бул ар кимдин өзүндө болот экен да. Өзү нысап бербесе, Аллахым бири кандайдыр бир нысап салып, ички дүйнөсүнө бир башкача эме ой салбаса, өзүндө эрк болбосо, ал адамдын, башка адамдын кылганы баары бир ага таасир бербейт экен деп ойлоп калдым да. Учурда Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрында эмгектенет экенсиз. Негизи эле ушул театрга канча жылдык өмүрүңүздү арнадыңыз? Мен ушул театрга Карколдон кийин эле 96-жылы келдим. 96-жылы келип, ошо ишке кирдим. Киргенде эми бу жерде кандай эми мага окшогон актрисалар көп биякта. Анан ошо Зора эже айтып калчу эле, Анара, сен бияктан өзүң эмгегиңе баалап, кандай эмгегиңе өзүңө сыйлыктарыңы алып кетсең жакшы болот эле. Ошо Зора эже айтса, мен ал киши баягы улуу катары билчү экен да, баары бир сесчи окшойт. Бишкекке барганда көптөн бирөө болуп каласың, чөптөн бирөө. Бияктан кичине эмгектериң эмесин алып кетишиң керек деген сөздү көп айтты да. А мен ошого деле маани бербей эле, койчу эмгек кай жерде болсо бааланат да деген. Анысына үй бүлөлүк шарт менен бияка келип эле ишке кирип калдым. Ишке кирген жылдары кыйналдым, албетте биякта кыйналып жүрдүк. Анысына шаарда да үй жок эле. Ал эми үй жок болгондон кийин ролду деле чоң ролду ойногуң келбейт. Спектакльден каяка барасың? Биздин үйүбүз мындай кичине четирээк жакта болчу да. Шаардан чет жакта, агат кечинде эме жүрбөй калат, автобус дегендер, машинелер. Ошону менен мен көп жыл четтеп жүрдүм. Анан эле күндөрдүн бир күнүндө Жапаров деген бай эме инилерибиз, менин инилерим болот дагы, ал мындай
бир кечирбейт коюп калды. Мен такыр эле роль жок эле массовка деле жүрдүм да, массовкалар деле жүрдүм. Анан ошол бир кечирбейт коюп калып эле тиги бир мындай эле эпизод ролду берсе, аны жакшы чыгарып койдум. Анан чыгарсам бизде жаштар ушул сөз такыр эсимен кетпейт да, мен тиякта кандай актриса экенимди алар билбептир го деп ойлодум. Анан ой, могу худсовет экен да, ал жаштар. Атын деле айтпай эле коеюн, ал аябай азыр знаменитый. Эме Анар эже аябай жакшы актриса турбайбы деп койду. Деп мейлем жок дегенде ушинтип баалап койгонуңа рахмат деп ичимен аны деле көтөрүп койдум. Анан ошентип ал бүттү. Андан кийин Раматылык Козукеев, Марат Козукеев Саманчынын жолун коюп калды. Саманчынын жолун койгондо эми бул Анара Садыгалиеванын өзүнүн эмеси боюнча, суроосу боюнча өзү каржылап баардыгын таап өзүнө койдуртту да. Анан Толгонайды естественно ал ойнойт. Анан кийин мага Жиренени берди. Мен ошондо Караколдон кийинки баягы өзүмдүн чыгармачылык эргүүмдү, чыгармачылык бийиктигим баарын жоготуп алгам. Караколдон кийинчи ар кандай шарттар менен, үй бүлөлүк шарттар менен, анын үстүнө мен балалуу да болуп калгам ошол кезде. Анан бала менен дагы иштей албай эле, анан кийин бир жагынан жанагы үй жагынан дагы жоготуп алгам. Анан эле Козукеев Саманчынын жолун иштеп калып Жиренени берди. Мына бүгүн эртең менен да телевизордон көрүп келдим. Азыр Жиренени бергенде мен таптым. Ошону иштеп аткан убакытта эле таптым. Иштөө мезгили бул эң кызыктуу мезгил да биз үчүн. Баягы орусча айтканда процесс работа деп коет. Актерлор үчүн спектакль коюлуп атканда анын чыгарылышы ийгилик эмес. Биз иштөө мезгили, иштин жүрүп турганы. Ошол кездерде баягы арт түркүн ыкмаларга салып иштей баштайсың да. Бүгүн муну тапсаң, эртең тиги жагын таап. Ошентип мен кайра таптым дедим. Анан Жиренени чыгардым. Марат дагы жакшы чыгарды. Бирок мен сен жана суроо бербедиңби, кайсы ролдорду эңсечелеңиз депчи. Анан мен Караколдон баштап эле, Караколдо иштеп жүргөндөн баштап эле ушу Саманчынын жолунда Толгонайды Мона болуп спектакль кылып койдуртсам деп Акылбектен суранчым да. Акылбек ал убакта жолдошум эме режиссерлук кесип менен иштечи да. Мен андан сурандым да, сен мага Толгонайды коюп берчи. Мен даярданып жүрөм. Мен кайра ал түгүл Талас жака гастролго барып калып сурап, географически Толгонай каякта жашат желе, алимандар кай жакта жашат желе, жана кайыңды деген кайер, тиги бүт ушундай баарын сураштырып билип, географический жагынан да даярданып алдым да. Анан кийин сурана берип, бирок кандайдыр бейнемен менен болбой калды, аткарылбай калды. Бирок мен ошондо бир өзүн монолог түзүп алып, дайыма жолугушуулар болгондо, концертный эме болгондо ошо монологду айтчумун да. Толгонайдын монологун айтып жүрчүмүн. Анан бияка келгенде Жирене берилди. Анан эми Толгонайга менин жашым деле өтүп кетти. Анын үстүнө Жирене Толгонайдан дагы бийик. Жирене келбеди. Толгонай барлык эненин атынан Жиренени. Анан мен ойлоймун, көргөн адамдар дагы көп аябай өздөрүнүн ойлорун айтышты. Ошону менен анан мен ошондо айткам. Телевиденияга да баргам, телевизорго көп интервью бергем ошолорго. Мен жоготуп алган чыгармачылык бийиктигимди, чыгармачылык эргүүмдү ушу Саманчынын жолундагы Жиренеден таптым деп. Андан кийин деле кайра биякта кимден, Бексултан Жакиевдин Жүрөлчү жүрөгү ортпайын коюп, бирден коюп мен экинчи состав болуп ойноп жүрдүм. Азыр эми көп спектакльдерге катышам. Мына жакында эле тиги
Жылдызбек Хасенов эмени койду. Под руководством тиги ким менен Назым Меңдебаевдин көркөм жетекчилиги астында эртеңкиге жол бошот деген. Анда дагы чоң энени ал дагы аябай мен жүрөгүмдөн орун алып калды. Бирок могу съемкага байланыштуу аны азыраак ойноп калдым. Эми ойлойм мындан ары аны дагы өздөштүрүп ойноймун деп. Бир-эки эле премьерасында ойноп калдым да. Ал эми кино тасмага биринчи тартылган тасмаңыз кайсы? Мен сизди Мирлан Абдыкалыковдун Сутак деген тасмасынан көргөнмүн. Ага чейин тасмаларга тартылчу элеңиз, анан баягы театрда ойноп жүрүп тасмага тартылуу сунушу келгенде кандай кабыл алдыңыз? Анткени баягы театрда ойноп жүргөн адамдар мындай тасманы жеңил желпи деп да кабыл алып коюшат го айрымдар. Мындай болду да кызым, мен киного кеч келдим. Кеч келдим. Мен жаш кезимде негедир чакырышпады. Мен деле өзүм деле эметип кызыкканым жок. Мага ылайыктуу ал кезектерде ылайыктуу эчтеке жок го, эч ким деле өзүм деле аябай ким эле бир аракет деле кылган жок, ушу түшөйүнчү деп. Анан эле эң биринчи эми айтып кетейин, мен краткометражкаларга түшө баштадым да. Кыска метраж эме чыкпадыбы, Кыргызстан страна краткометражных фильмов дегенде Нурлан Абдыкадыров деген режиссер мени чакырып калды киногочу. Умай деген киного чакырганда мен мындай тартынчыктабай, кетенчиктебей, суранбай эле кетип калдым киногочу. Аябай түшкүм келди да. Анан эле ага чейин эмелерге жок, ага чейин даже ал түгүл клиптерге деле тартыла элек болчумун. Ошо биринчи ошол кыска метраждуу кино болду да, ошого тартылдым. Анан кийин тиги жакшы чыгып калды. Ал бир биздин эмеден эле бир жерге барып тартылдык. Анан кийин Татыр деген жерлерге тартылдык. Жакшы чыкты. Кемпирдин көргөндөр аябай мактап, ошо апаны каралбай калган, балдары карабай, кашарда эле жашап калган кемпирди ойнодум да. Андан кийин эле анан эң чоң чындыгында Сутак болду. Анан баса мен эң тети Ошто иштеп жүргөндө Белый пароходдо кичкейе мындай мугалимди ойногом, Нургазын мугалими. Ошо андан дегеле бир киного да чакырылган эмес, мен өзүм деле ойногум келген эмес. Анан ошо Сутакка кеткенде эң чоң эмем ошо Сутак болду. Мен ага жайында, отпуск убагында болду, жайында дагы эчтекеге карабай эле тим эле макул болуп сүйүнгөнүмдү айтты чындыгында киного. Анан ийгиликтүү болуп калды, дагы ийгиликтүү чыгарылды. Андан кийин дагы краткометражка менин атамдын аялы беле ошо краткометражка болчу да, ага да тартылдым. Ага да сүйүнүп барып тартылып, андан кийин эле анан роликтер, анан тиги эмелери, клиптер ар кайсы тарта башташты да. Сутактан көргөндөн кийин ой бул кемпир кайда жүрдү эле деген сөздөр болуптур кыргыз фильмдечи. Билишчү эмес окшойт мен деле. Анан мен анын үстүнө ачыгын айтканда ушу жанталашканды Акылбек ал кезекте аябай жакшы тартылып, дагы иштери дагы баары жакшы болчу да. Анан мен мындай артыраак туруп турчу экенсиз да агайдан. Агайдын бир интервьюсун көрүп калдым. Ошол үй бүлө үчүн деп, мен үчүн деп, ошо Анаркүл мындай сизди айтып атат да, чыгармачылыкта жолум бир аз мындай тартынып турду депчи. Багы агайды алдыга коюп, анан сиз кичине артында туруп турсуз да. Туура айттыр, мен уккан эмесмин анысын. Рахмат ага дагы. Анан ошо ойлочумун да ичимен. Ал түгүл тиги народныйга берип көрсөтпөйсүңбү дегендер болду да меничи. Койчу, пенсияга чыккан айында ким народный алма, бир эле народный ичет, үйүндө народный бар деп койгом да. Анан ушундай эме менен жашачумун да. Анан эмнегедир жулунуп,
Акылбек түшүп атса киного, Акылбек театрларда иштеп жүрсө, ушунун эмесин алдыга мындай көлөккөдөй эле жүрө берейинчи деп анан көп бул тияк бияка кетет. Анан бирөө кимдир бирөөлөр үй бүлө жөнүндө да кам көрүш керек анан. Ошол нерсе менен көп байланып калдым да эме. Алдыда улам агайдын аты аталып атты. Көрүүчүлөрдүн көбү билбеши мүмкүн, айрымдары билиши мүмкүн дегендей ушул эми багы өмүр жолуңузда чогуу жүргөн шеригиңиз, өмүр жолдошуңуз тууралуу дагы айтып өтөлү. Акылбек агай, Абдыкалыков агай тууралуу. Студент кезиңиздерде баш кошконсуздарбы же андан баягы Ош драма театрында иштеп жүрүп баш коштуңуздарбы? Канча балалуу болдуңуздар? Бир үй бүлөдө эки чыгармачыл адам жашаган кандай болот экен? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эми мындай болду. Мен кыска жооп берем. Биздин эмебиз өмүр баяныбыз кичине татаалыраак да. Анан ошон үчүн баягы мындай кыска жооп берейин. Биз бири-бирибизди 66-жылдан бери билчүбүз. Чогуу окудук, чогуу жүрдүк, Ош театрында чогуу иштеп жүрдүк, бирок экөөбүз кечирээк үйлөндүк. Түшүндүңбү? Бүттү. Ошол эми башка суроо бербей. Андан кийин анан жакшынакай балдарыбыз бар. Кызыбыз дагы эмеде театрда, Учур театрында иштейт. Абдыкалыкова Айзада, ал дагы. Анан эң кичүү уулубуз бар. Ал эмени бүткөн Бешналиев анан эле башка иштер менен алек, ал өзүнчө эле. Анан улуу уулубуз бар, кызыбыз бар. Алар өздөрүнчө үй бүлөлүү, өздөрүнүн иштери бар, чыгармачылыктан алыс, өздөрүнчө. Бирок ошо чыгармачылыктын эле тегерегинде иштеп жүрүшөт. Үй бүлөлөрү бар, өздөрүнчө. Кызыбыз эң улуусу ошо 50-лөргө келип калды. Кийинкиси 40 нечелерде. Ошон менен алар өздөрүнчө оокатын кылышат. Биякта кызым дагы өзүнчө оокат. Бирок биздин эмебизди жолдоп ошо Москвадан бүтүп келди кызыбыз. Айзада Учур театрында иштейт. Башка балдар өздөрүнчө ушул. Мен өмүр баян кыскача. Бирок мен аябай сыймыктанам да, эч бир өкүнбөйм, баскан жолума дагы. Анткени баардык келген нерсе бул Аллахтан экен. Бул келдиби, кандай болду, Алла Таалам кандайдыр бир сыноо менен жөнөтөт экен да. Сынады. Бүт сыноосунан мен мурда ошо түшүнбөй жүрүптүрмүн. Ошондон дагы татыктуу өтүш керек экен да, ошо сыноолордон. Ошондон кийин Аллахым бир кандайдыр бир жакшылыкты алып келет экен да. Анан мен ойлоймун да, ошо мен ошо эметсем дагы ошо сыноолорун бир татыктуу өткөргөн экенмин деп. Бул Аллахтын сыноолору, баарынан өттүк. Азыр мен эч өкүнбөйм, баары жакшы. Кудайга шүгүр. Аллахым буйруган, берген жашоосун жашап, жакшынакай. Бир гана өкүнүчтүү ушу Акылбек кичине сыркоолоп калганы. Азыр жакшы. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Анда эмесе азыр көрүүчүлөр күтүп атат. Качан эжекебиз мына кече премьерасы өткөн Тасма тууралуу айтат экен, кантип тартылып калды экен депчи. 5 эненин таманы алдында. 5 эненин таманында. Бул кинодагы мага бир Аллахым жиберген бир белек болду го деп ойлоймун да. Аллахтын жиберген белеги сыноосу, жана сыноосу. Анткени мен ошондо дагы ушу агайыңар Акылбек бир операция болуп, катуу эмесинен, өтүнөн ушундай урологияда жатып калганда мага бир звонок келди. Балдар чалды да, эже ушундай 5 эненин таманында деген бир кинону ошондо 19-жыл беле же 18-жыл ушундай болчу да. 5 эненин таманында деген бир киного даярданып атабыз. Баласы энесин Меккеге жөө алып барат экен. Ошого видео пробага кеп барып, анда келгиле, мен больницадамын, мени алып кеткиле дедим. Мени алып кетишти. Кызымды коюп. Анан бир жерге барып, видео проба жасашты да. Ушул Эмил Эсеналиев жүрдү, экөөбүз
ал тиги бир тачка таап алыптыр, анан мен тачкага салып видео проба жасады. Ошо бар экен дагы азыр. Видео проба кылып, анан тиги айтты, апа, тиги балаңыз тачка менен алып баратканда аябай кубанып кетип баратасыз деп. Анан көрсөм анда бир топ эле жаш экенмин. Анан ошондой кылып беки проба кылды дагы. Анан ошону менен мени эми көрөбүз же даярданып, баарынан көрөбүз, анан сизге чалабыз деп мени больницага таштап коюшуп. Ошондон кийин бир жылга жетпей ковид башталып кетпеди. Ковид башталып кеткенде эле ал унутулуп калды. Мен да унутуп калдым. Анын үстүнө аябай Акылбек катуу ооругандан ошону менен алек болуп калып, бул кино жөнүндө унутуп да калдык. Анан кийин эле кече мурда күн эмес, эми бир жыл болуп кетти. Былтыр ошо спектакль иштеп аткан кезде эле мага сунуш түшүп калды. Ушундай баягы спектакльди, кинону, баягы тасманы биз кайрадан сценарий жазылып атат, эме болуп атат. Сиз кандайсыз деген мага эме түшүп калды. Бирок мен угуп калдым, буга эме кастинг болот экен, эме актрисаларды дагы, башка актрисаларды дагы эме кылат экен, сынайт экен дегендерди эметип, анан бир топ айтып калды, тиги ушундай болот, мындай Меккеге жөө алып барат. Бирок Эмил Эсеналиев тартылат деп уктум. Анан кийин эле ошону менен жүрдүм, бирок ишенесиңби, аябай тартылгым келди да. Сценарийни окудуңуз же баягы айткандай эле мазмунуна эле байланып калды? Сценарийни дагы бере элек. Магачы ушундай болот, апа, деп эле эметип калды. Анткени сценарийни бергенде мен уже бекитилип, анан мага бериш керек болчу да. Мен ойлодум, мен бекитиле эле экенмин деп. Анан кийин эле күндөрдүн бир күнүндө эле кыздар чалып калышты. Сиз үйдөсүзбү? Үйдөмүн, үйдөмүн. Мен үйдөн чыга албайм, анткени агайыңар эме үйдө. Анан анда эмесе биз азыр балдар менен барып видео запись кылып кетебиз. Тиги эң биринчи балаңыз чуркап келип, апа, кеттик Меккеге, дегенде, я ботом каяка деген ушу бир эле сөзүн ошону жаздырып кетебиз деди. Анан мейли келгиле дедим. Анан келишти. Азыркы бизде иштеген экинчи режиссер кыз экен, Кука. Анан келип эле жаздырып кетишти. Мен жаздырып кетип, анан кыздар бир күнү кийим тандаганга чакырып калышты. Кийин тандап аткандан кийин анда анан тигиниңиз барбы, мунуңуз барбы, анан момундай эски жоолук, шерстяной жоолук дешип эле ошентип эметкен. Сүйүнүп калдым, анда мен эле алып калган десем. Андан кийин сценарийни алып келип беришти. Сценарийни алып келип бергенде мен ишенсең ишен, мен окудум, эме баштадым окуп. Эчтекеге алаксыбастан бир дем менен аягына чыктым. Аягы деле эмес экен, ошо эмеге чейин эле экен. Тиги Сирияга келген жерине чейин эле экен. Андан ары жок, жазылып бүт элек деп коюшту. Болуптур, ушуну эле окудум. Ошондон баштап мен тиги Райхандын жашоосу менен жашап аткандай болдум да. Апанын аты Райхан. Апанын аты Райхан. Райхандын жашоосу менен жашап аттым. Тиги жерин тигине, бул жерин кантип тартыла албай экенмин деп кайра коруп кетем да. Ошентип тургандар күндөрдүн биринде эле тиги Айтбек деген балам, Кука ошо чалып калышчу эле. Эч ким мага чалбай калды да. Чалбай калганда эле тиги бир эмем бар. Мен болбой калдым окшойт. Өзүм театрда бир комнатада отурган кызым бар, ошого чалдым. Мен болбой калгам го, мага эч ким чалбай калды деп капы. Анан Акылбек, Кудайдын буйругу деп, Акылбек ал убакта тили жакшы сүйлөчү. Кудайдын буйругу. Сен ага өтө момундай адам канчалык өтө жанталашып ойлонуп алса болбой калат. Кудайдын буйругу деп жүрө бер деди. 3 күн өттү, 4 күн, 5-6 күн өтүп кетти. Болбой калды го деп ойлоп калдым. Мен анча деле капа болгонум жок, бирок бир күн эле анан чалып калышты. Апа, мына сиз эле өттүңүз. Руслан
сиз гана деп туруп алды дегенде эми кандай десем жаш кезим болсо секирип тим эле кыйкыр эми менин жашымда эми кубанычты деле кайгынын баарын бир калпта кабыл аласың да бирок тим эле ички дүйнөм моундай удургуп атты да калп айтпай эле коеюн чынын азыр айтып берейин ички дүйнөм удургуп сүйүнгөнүмдү да билгиским келбей анда тиги Акылбек да билет дейм баягы творческий адам эми өтө сүйүнүп кетпе деп эле ал дагы мени мындай кылып атты ошону менен анан эле мага чалып калышты сценарийни даяргыласыз анан уже эме болуп калган да сентябрдын бирденкелери болуп калган октябрдын 16-сында кетебиз деди даярдана бериңиз октябрдын 16-сы каяка кетебиз эмеге Жалал Абадтан ары Арслан Боптон бери Кызыл Үңкүр деген айылга ошол жерден баштайбыз деди. А болуптур дедим дагы анан кийин даярдана баштадым. Анан эми бир көйгөй бар да биздин үйдө Акылбекти кантип таштап кетем. Балдар кандай карай алышат. Анан кызымды чакырдым, уулум үйдөгү. Эмне кыласыңар Акылбек? Уруксат сурадым мен. Ачык эле уруксат. Акылбек мен эмне кылайын? Сен айт. Сенин айтууң менен болоюн. Бар десең барайын. Айзада эмне карай аласыңарбы? Мага уруксат бересиңерби? Анан Акылбек айтты. Бар деди анара. Бар. Бул деген чоң кино экен, чоң проект экен. Ага да көрсөтүп айтып бергенде эле жаккан турбайбы экен. Ага айтканда эле баягы барыш керек. Руслан Акын дегенде эле жактырды. Бар деди. 2 ай экен да ары бергиси. Мен театрга барып, без содержания жасмак болдум 2 айга. Анткени спектакльдер, репертуарлар болуп атат да. Меники бүт мен спектакльдерим. Анан кийин баргынын анары 2 ай тез эле өтүп кетет. Кийин өмүр бою сен ушул киного түшпөй калдым эле. Азыр Кудай деп четтен чыгат буга тартылып тургандар. Кудай деп гана кетип калышат. Сен анан өкүнөсүң. Өкүнүп, мен де өкүнөм, барыбыз өкүнөбүз. Кудай сактасын, балдар бар, карашат деп эле уруксат берди. Уруксат бергенден кийин муунум бошоп, аркы үйгө барып алып, ыйлагым келет да. Кандай болот, бул эми кантип калат деген ой кетип анан чымырканып баягы өзүмдү өзүм кармап баягы эме болуп туруп анткени тиги сценарийни окуп атканда Райхан өтө ички дүйнөсү күчтүү аял экен да. Ички дүйнөсү күчтүү, ушул убакта эле мээримдүү. Анан Райхандай болоюн мен деп анан кийин бүт эмеп туруп анан биринчи күнү бирин салсам бирин сала албай алакты болдум. Кийин анан баарын бүт барлыгын салыштырып атып анан 16-сы да келип калды. Түнү менен мени келип алып кетишти балдар. Машина менен кеттик да. Ошону мен анан уруксат берип туруп анан театрга без содержания жаздым да кеттим анан. Анан башталды Кызыл Үңкүрдөн. Эң башы башталганда барганда 1-2 күн эс алыңыз апа деди. Анткени мен бияктан эс албай эле чарчап кетем да. Эс алыңыз апа деди, Руслан айтты. Анан баштады. Баштаганда эле анан мен ошол Райхандын жашоосуна кирдим. Бир кызды мага бөлүп берип койду. Ал кызым мени карайт. Апа, эс алышыңыз керек. Апа, үшүгөн жоксузбу? Апа, эмне тамагыман бери алып келип берет. Бүт эчтек. Эч жака мындай бастыртпайт. Тияка да, бияка да барлыгын. Ушундай бир кызды бөлүп берди. Ал кыз мени жакшы карады. Балдардын баары. Өзүм дагы мындай жөнөкөй эле эми кандай десем эми тим эле таптакыр анчалык көп вниманияга көрбөгөн жаным жок өзүм эле мен өзүм деп эле кирсем эле жок өзүңүз болбойт деп эле кыздар балдар баары. Апалап сизге жакшы көңүл болду. Эми ачыгын айтканда бул кинодон эң биринчи тартылганынан дагы ушул командадагы группадагы балдар кыздардын Руслан баш болуп, Эмил баш болуп мага кылган сый урмат күчтүү болду да.
Анан мен өзүм күч алып, күчтөнүп, күч кубат алып, анан түшүп аттым. Анан өңгөдөн дагы жанагы мен эле тартат да. Анан кана камера, мотор баштадык дейт да Руслан апа кеттик. İçimen öylöndü, Kuday sadan giden Allah'ım güç kuvvet bere gör, Alanay mağa emek bere gör, uşuğa. Deyimde uşunça adamlar, uşul sömüçüne gruppa жаштар bari meni karap dursa, men kim bulbay atkan elestettim dağı, жоқ men. Gede даже биринчисин эле жакшы, бирок дагы бекитип коюшубуз керек деп экинчи эмесин алат да, дубль. Ошентип атып анан башталды. Анан баары мага суроо берип атты. Сен да беришиң мүмкүн азыр. Кыйын болгон жери кайсы жер болду депчи. Андай мындай ойлоп көрсөм, кыйынчылык деле болгондой жерин сезген жокмун. Албетте жанагы Египетте кичине бираз кыйынчылыктар болуп атты, анткени түнкү съемка мен возрастыма кичине кыйынчылык туудурат экен, бирок мен жок мен тартылышым керек, жок мен эч кандай тигиндей мындай деп билдирбешим керек балдарга. Анан алар дагы сезген да жок да мен кыйналып атканымды, анан апа деп тим эле момундай жетелеп барып эмеге отургузушат, бар монтип эме бүткөндө баардыгын даярдап турат да, кофесин, чайын баарын даярдап алып келишет. Рахмат дедим, Алла разы болсун балдар, айланайын кыздарым, баардыгыңарга ушунчалык сый урмат, ушунчалык бир мага көрсөткөн мамилелер эле өзүнчө мени эргитип, күч кубат берип, ушул анан ойлойм да, албетте кыйынчылык болду. Ар бир съемочный күн кыйынчылык. Ошол кыйынчылыктын аркасынан момунча ийгилик келип атат азыр. Мына ушунча элдин баарына. Тасмада балаңыз оорукчан болуп атпайбы? Ал деле бир мындай иштешүү татаал болсо керек, мындай оорукчан баланын апасы болуу. Ошону жеткирип берүү элге, ошол мындай эне менен баланын ортосундагы, оорукчан бала менен эненин ортосундагы мамилени элге мындай ишендирүү. Эмилия Саналиевдин актерлук чеберчилигине кандай баа бердиңиз? Бул тасмага чейин ал адамды таанып көрдүңүз беле, билчиңиз беле? Жок, мен ал баланы мындай сыртынан билчимин, анткени тиги Козукеевдин күйөө баласы да, анан анын кайненеси экөөсү эже сиңдибиз, ачыгын айтканда мындай бир жерден. Биз анан бир комнатада, анан мындай эле билчимин да, Эмил, анан кинолорун көрчүмүн, анан тамашауда иштеп жүрчү. Анан жана Көкбөрүнү көргөндө аябай эметип калгам да, жакшы деп. Анан ошентип эле жүрчүбүз. Анан берге барганда эле эң биринчи баштаганыбыз, мен эме дейм да, муну экөөбүздүн жолугу, менин балам өзгөчө деп аябай эметип, сен ушундай Кудайым сени жакшы көрөт, сен түз эле бешикке барасың дейм да. Ошо жеринде мен чындыгында кандай десем, соо балдарың деле кээде оорулуудай бир күнөө кылып койсо деле бооруң ооруйт го, ушул эмне жасады, ушул күнөөнү эмнеге ушул күнөөлүү болуп калды депчи. Анан ушул балама эң биринчи, анан мен ага оорулуудай мамиле кылып, мен соо баламдай мамиле жасаганга аракет кылдым да. Тур балам, эме таңкы рызкы эртең менен болот, рызкы таңкы болот деп ушундай соо балам менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөм да аны менен. Анан кээде акырын алдайм да аны. Мынтеле, анан тигинтеле депчи. Ушундай эмелерге, ыкмаларга түшүп аттым да. Анан Эмил эң жакшы партнер экен. Бул адамга кандайдыр бир жакшы энергетика да кой, жакшы эме берип турат экен да, мындай күч кубат берип, баягы
алдыга сүрөп туруп жок, алдыга мен өзүм аны сүйлөшүм керек да өзү негизи. Бирок ал бала мага тим эле ушундай бир шык берип турду да өзүмө кайра. Анткени кээ бирөөлөр аябай тяжелый болот да, өзүн ал эгоисттенип, өзүн эле ойлоп, өзүнүн жөнүндө. А бул мындай партнер менен иштейт экен да. Жаныңдагы энесине, эне катары бүт барлыгын берип атты да магачы. Балам, бул балам менен жөн эле жанагы апа деп чуркап келген эле. Апа дегенде эле ошо мен ошо баланын апасымын да, өзүнүн апасымын да. Ошол эле балам эмне болду дегендей да. Ушундай мамилелер болуп атты да. А кийинки күндөрү, кийин уже кино аяктап баратканда аябай эле элестетип алдым да. Ошо мен чын эле ушунун энесимин депчи, ушу Адилдин энесимин депчи. Анткени тиги мен ушул баланы түшүнүшүм керек. Ушул баланын оюн билишим керек. Ушул баланын максатын аткарышым керек. Эмне үчүн мен буга каршы турушум керек деген суроолорду берип алып аттым да. Мен ар бир тиги съемочный күнгө барардачы ушундай эмелер менен барып аттым. Анан эң оор жери жанагы эме болду да, минаны уруп салышат да тигилер. Анан тиги блокпостко келгенде анан тигилер дыргатып качат. Качканда мен эсим алып калат да. Эмнеге качты булар бизден депчи. Анан карасам эмени өйдө көтөргөндө мина апе балам эмне кийип алгансың деп ушул жери. Анан эме деп атышат да, сен келгениң бери балаң калсын дейт. Мен эч балам таштабайм, кетпейм деп ушул жери дагы мына жарылганы турса дагы балам таштап кетпейм деп ошол жерде көгөрүп отуруп алып, анан тигилер айтат, тиги жана кулпуну аралаш керек да. Бирөө дагы келбей коет, саперлор да келбейт, эч ким келбейт. Анан мага берип коюшат араны. Анан мен аралайм да. Ошол жери бирок аябай жакшы болуптур. Өзүңүзгө тасмадагы эң таасирдүү жери демек ушул жери болдубу? Ушул жери. Анан тиги эмени, тиги Кабаны көргөндө, Меккеге баргандагы ошону бере алдымбы, бере албай калдымбы деп да ойлой берем да. Анан кийин ошо Кабаны көрүп эме ташка келгенде биз биринчи өзүбүз барып баягы өзүбүздүн эмебиз менен өттүк да. Дуаларын өзүбүздүн ажылыгыбызды эметебиз, кабыл алыш керек деп баягы айланып ошо ташты. Андан кийин анан Эмил менен баягы келген жери болду. Ошо жери аябай таасирлүү болду. Отурган жерлери мага тиги адам жана замзам суусун алып келип атканы, мындай ички дүйнөм өзүнчөлүк удургуп эле ушу бир кызыктай болуп, пушайман болуп ушинтип турдум да. Анан эметкен жери больницада жатып, анан ошо билип атат да кетип каларын, кетерин билгенде ошо баласын анан айткан жери. Сенин энең бөлөк болчу. Мен сени багып алгам деген жеринде ошондо эметейин дедим да, тиги айтканда ыйлап айтайынчы десем, Руслан мага уруксат бербеди. Апа ыйлабаш керек, айт деп. Анан азыр көрдүм да кинону, экөөүн көрдүм. Экөөүн катары менен көрүп, тура эле ушу ыйлаттырбай коюптур мени. Анткени эл ыйлап, мен бышактап ыйлап алсам, ушул баягы Райхандын эркинин күчтүүлүгү. Өмүр бою ушул күнөөсүнөн эме кечирим сураш үчүн барат да. Ошону ташка барганда ошо баласынан кечирим сурайт. Ушул аялга бербей, анан баланы алып кетип калганында да. Анан мен тиги балама айткан жерим, мен сени багып алган, сенин өзүңдүн энең бөлөк дегенде, ал байкуш түшүнбөйт да, эмнеге бөлөк, менин апам сенсиң да, сенсиң билбейт да байкушум. Ошол жеринде анан бирок мен
уже кетип атам да. Уже башка эчтеке айта албайм. Мына таасирлүү ошол жери болду да. Азыр дагы ыйлагым келет да өзүмчө. Ошо жерин анан бирок мен Руслан, рахмат Русланга. Миң мертебе Алла ыраазы болсун, ыйлаткан да жок. Анан күлүп, мен сени ушунча жакшы көрөм балам, эми мен эс алайын деп анан кете берет да ошондон ары. Ошо жери эң бүттүндө башынан баштап анан аягына келген жери ушул жер. Анан эң аягында Руслан мен баягы өлүп жатат да, Райханчы. Анан Руслан тиги врач жабыш керек да бетимди. Өмүрүң суусун болсун апа деп коет. Ушундай күндөр болот. Анан тиги эмеге моргко алып кетет. Анан байкуш баласычы ошондо мени алып кетип баратат. Мен эми баягы анара жатам да өзүм актриса. Анан угуп атам, бетим жабылып, коляска менен сүрүп кетип баратышат. Апа каяка деп тиги байкуш билбейт да. Тиги эме менен врачтар менен чуркап кетип баратат, медбраттар мененчи. Анан бир кыргыз бар да ошол жакта, ошол алып калат да. Эме жүрү депчи. Анан кийин эми ошол жерде шешептин алдында жатып дагы, шешептин алдында жатып тиги баламдын чуркап бараткан угуп атып, апа каяка деп угуп, мен үчүн бир ушундай таасирлүү жери болду да. Ошонусу таасирлүү. Анан мен өзүм ойноп, өзүм ушул ыйлагым келип атат. Ыйлайт ошентип турбай. Анан Русландын эң күчтүүлүгү, акылмандуулугу ушу. Мен тиги сөздөрдү айтканда эле ыйлагым келе баштады да. Ыйлабаңыз апа деди, карманып. Мен азыр баягы эме катары өзүм жашып кетпедим, жумшак болуп, өзүмдү кой бербейм. Аерден ыйлабаш керек. Бирок ички дүйнөңүз тим эле тытып атат тиги эмеңиз, балаңыз. Ал байкуш да түшүнбөй атат да, эмнеге бөлөк апа, эмнеге бөлөк? Менин апам сен да менин апам деп байкуш. Тасманы көргөндөн кийин премьерасында толук көргөн жоксуз, ага чейин премьерасындабы же команда менен монтаждалып бүткөндөн кийин көргөндөн кийин ошондой эмоцияларыңыз чыгып ыйладыңызбы? Кандай эмоцияда болдуңуз? Тасманы толук баягы куралып бүтүп көргөндөн кийин, мына элге жакында чыгарабыз дегенден көрдүңүздөр? Жок, мен көргөнүм жок. Мени чакырышкан жок, көрүшүптүр булар. Кызыл үңкүргө дагы алып барып коюп келиптир, балдар барып ошол элге ыраазычылыгын билдирип, анткени жардам беришти да ал жерде адамдар. Анан мен көргөн жокмун. Мен эң биринчи космопарктан эл менен көрдүм. Анан мен бир жаман адатым бар да өзүм, актриса катары өзүм тартылган кинонун презентациясына барганда эле уяла берем да, өзүмдү көргөндө элечи. Уялып, жанымда отурган адамдар кандай эметет, уялып эле анан бир кызыктай боло берчүмүн да. Мында уялганым жок. Бирок бир-эки жеринен бир кызыктай болуп эметип кеттим. Анан тиги кайсы жеринен ушул аягында мен ыйлабайдым өзүм көрүп атып. Аягында башка жагында аябай өзүмдү кармап кыйын болуп отурдум, кычырап. Анан эмеде аягында болбой эле жашып кеттим. Муунум бошоп анын үстүнө. Муунум бошоду да, анан аята деп анан аңгыча баягы бүтүп анан тияка чакырып калганда жаштарым сүртүп анан чыгып кеттим. Анан баягы элдин кабыл алуусу, элдин сүйүнүп атканы, кол чаап атканы артисттер үчүн, актерлор үчүн бул эң чоң жеңиш да. Биздин жеңишибиз, биздин эң бир өзүбүздүн чыгармачылыгыбыздын эң жакшы жаралганы ошол белги да. Анан баарын унутуп каласың да, чарчаганыңды да. Анан ошентип ошол күн бүттү. Анан кайра ойлодум да, эми кээ бир кинолорду биринчи көрүп алып анан кайра көргүм келбейт го. Анан кече дагы бардым да. Барып отуруп алып, баягы берилип, биринчи көрүп аткандай эле көрүп, баягычы ыйлачу жерден ыйлап,
Гүлгүчү жерлерден гүлүп, бир жеринен өзүм күлкүм келди. Тиги жанагы эмени алып алат да баласы болбой эле жанагы огнетушителдичи. Алба балам, алба десе деле болбой. Муну кайдан анан тачка менен келет экен да Туркистанга чейин. Анан ал жерде берип аткан бала айтканда, Алишер деген шофер бар, ошону таап, ушуну берип койгулачы деген да. Анан ошо Туркистанга келип алып, Алишерди издеп жүрөт. Анан бир убакта бирөөдөн сурайт, Алишер деген шопур барбы деген. Ал айтат, жок, шопур эмес, бул хозяин могу жердин деп. Аны кычыраган бирөө түшүп келатат. Келип, эй, Алишер сенсиңби? Келиппиз. Аны да айтпайт. Мындай криминальный кылып атпасты. Өзүм күлкүм келди ошо жерде, читти беле өзүнчө эле бир криминальный кемпир болуп кеттимин деп. Ой, Кудайым өйдөчү, ошо жер болду. Анан бирок аябай жакшы болуптур ошо жер читтиги. Эми бул кемпир ойлоп атат, анткени кетип баратканда бирөө бизге коом берем дейт, көрсө ичинде наркотик бар экен да, аны албай анан балам кайсыл убакта тиги огнетушителди алып алганын билбейм да. Анан ошо издеп жүрүп Алишерди анан берип атпайсызбы, баскал деди, балекетиңди алып кеткиң. Оңуп отурсам, ушул чыгармачылыгыңызда тартылган тасмалардын эң таасирдүүсү сизге ушул тасма болгон окшойт. Кино тасмалардан. Эми азыркы учурда ушул, азыр учур ушул болуп атат. Анткени эми бул өзгөчөлүгү тиги ал түгүл жанагы тасманын ичинде айтылат да, жана чөлдө тиги эме фуралар токтоп, шоферлор бизди машина менен алып кетели десе болбой, жөө барабыз деп жөө кетип калганда бир шофер, ой, түшсөңөрчү, бияка казактар алар, түшсөңөрчү десе, бирөө айтат, жөн койгула, булар Кудайдын жолундагы Кудайдын адамдары экен, булар эчтеке болбойт, жетет, ким койгула деп ушинтет да. Ансыгандай бул кинонун өзгөчөлүгү ушу кандайдыр бир Аллахтын эмеси менен. Азыр ойлойм да, өзүм дагы момундай узак жолдордо, моорекиндей жол жүргөндө, моорекиндей чоң нерсе, чоң команда, бул бирөө болбосо бирөө кечигип, бирөө болбосо бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп бир жерден, же болбосо бир күн, Алла Тааламдагы күн жаабыйып, же бир нерсе болуп, болбой калып. Жок, мен ушул тартылуу убагында бир дагы жолдо эч нерсе болбоптур. Шыр бардыгы. Кеткенибиз да шыр, учуп келебиз убагында башталат. Съемкалар да убагында. Анан бир чет ойлодум, бул Аллахтын кандайдыр бир жиберген сыноосу, барлыгы өзүнүн колунда. Ушундай барыңар сыноодосуңар, мына бардыгы шыр болуп атат деген ой болдубу, өзгөчөлүгү ошондобу деп дагы өзүмчө ойлоп койдум да. Эми эч ким деле мага айткан жок. Өзү негизи Аллахым колдоп турат экен да. Барлык нерсе Аллахтын колунда экен. Мен ушул мореке ошол тасма менен тартылып жүрүп отуруп, эмеден тиги жанагы умрага барганда, ошол жерде барганда пайгамбарымдын эмеси буйругу менен, Аллахтын буйругу болот экен. Бул нерсени, анан көп нерсени ушинтип кабыл алыш керек экен. Сыноону дагы, барлык нерсени өзүнүн ыгы менен кабыл алып, анан кийин кандайдыр бир буйрук берип турган нерсе болот экен да. Ушул нерсени түшүндүм. Ошон үчүн кандай өзүм жашоодо дагы кандай десем, кээде бир өзүм актрисамын, анан бир нерсе болгондо эмоцияга берилип кетип, тез эле ачууланып, бир ушундай убакыттар болчу да. Анан келгенден кийин өзүмчө ойлоном да, жок, андай болбош керек, мындай бир кармануулар. Эми албетте момундай жашка келгенде ансыз деле бир сабырдуулук пайда болот го адам баласына. Бирок мында көп нерсени үйрөнгөндөй болдум да.
Анаркүл эжеке, анда сөзүбүздүн аягында тасмадагыдай сиздин уулуңуздай бул чыныгы жашоодо ушундай бир аз сиз айткандай баягы оорукчан балдары бар, үй бүлөлөр бар, ата-энелер бар, анан ошол ооруган баласын кабыл ала албаган ата-энелер бар да, биздин коомубуздачы. Сиз ушул нерсе тууралуу айта турчуңуз болсо. Ошону өзүм да айтайын деп аткам. Бул мен ошо эмнени түшүндүм? Эне ата менен балдардын ортосундагы мамилени. Оорукчан бала эмес, кээде соп-соо балдарың бир нарушение кылабы, бир тентектик кылып коебу, бир туура эмес ишти жасап койгондо ошого чыдай албай эле өзүңчө бир жаман акыбалга түшүп келе бересиң да. Анан мен ойлоймун, ушу оорукчан бала эмес, соп-соо балдары туруп, оорукчан баладан начар иштерди жасаган балдар болот. Ал оорукчан бала, ал ошол ондай иштерди жасаган балдарга караганда, ал бала, ал соо бала, оорукчан балачы. Анын ою бөлөк болот. Ою бөлөк болот. Мамилеси бөлөк болот. Анан бир кандайдыр бир акыл эси да күчтүү болот дагы. Анан адамдарды айырмалай билет ошол оорукчан балдарчы. Кандай жакшы адамбы, бул начар адамбы, мунун ички дүйнөсү таза адамбы, оорукчан балдар ушул адамдарды айырмалай билет да. Анан мен ушул тасмадан кийин бар, оорукчан балдары бар. Мен өзүмдүн жакын адамымдын эле кызы ушу ооруйт аутизм менен. Мен ушундай ал сиңдим ушундай чыдамкайлык менен карайт ушу кызынчы. Анан көрсө мындай апалар абдан көп экен. Абдан көп экен. Мен көп жолуктуруп атам, көп кезиктирип атам. Ушундай апаларга Аллахым Кудай күч кубат берсин, чыдамкайлык берсин. Силерге Алла разы болот. Ушундай балдарды багып аткандарыңарга. Мен силерден суранам. Ушул күнүмдү көртүрлүккө алаксыбай, ушу көртүрлүккө берилип кетип, ачууга алдырбай, ушундай балдарыңарды түшүнүүгө аракет кылгыла, апалар. Ушундай оорулуу балдар бар апалар. Деги эле бүтүндөй эле энелерге айтып атпаймын жана жогоруда. Соп-соо туруп, ушу оорулуу балдардан күчтүү начар бир иштерди жасап койгон балдар бар. Ошол эне аталарга дагы чыдамкайлык. Ошолорду түшүнүүгө аракет кылгыла. Биз энелер, аталар дайыма кандайдыр бир биз атабыз, биз энебиз деп балдарыбызга басым жасаганга аракет кылабыз да. Өзүбүздү үстөмөндүк кылганды жакшы көрөбүз. Ошолорду башкарганды жок. Антпеш керек экен, мен түшүндүм. Бүт ушул баланын ички дүйнөсүн түшүнүп, анан ошого жараша мамиле жасасак, балким балдарыбыз башкача дагы момундай азыркы заманда болуп аткан бир начар иштерди жасабай, жаман жолдорго барбай, көбүнчө өзгөчө тиги биздин кыздарыбыз, эми аны айтпай эле коеюн, ал жагын аны укканда, эстегенде жана кыздар жаман жолго түшүп кеткен кыздарды көргөндө мен жан дүйнөм ооруйт. Мен ооруйм ошол кыздаргачы. Ошол нерсени кандай кылып жолго сала алабыз билбейм. Ошол нерсени анан апаларга чыдамкайлык, күч кубат. Айланайын, баарыңар чыдамкай болгула. Ошондой балдарды багып, ушундай жашоодо жакшынакай жашоо менен жашап аткан энелерге, аталарга Алла разы болсун. Мен силерге таазим кылам. Ушул энелер. Анаркүл эжеке, анда сизге убактыңызды бөлүп, ушинтип жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ушундай сиздей мээримдүү апалар бар үчүн ушундай дүйнө кармалып турат деп айтат экен. Сизди келе жаткан жаз майрамдарыңыз менен куттуктайбыз. Сизге ден соолук, дагы да чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз.
Урматтуу көрүүчүлөр, бул маегибизден сиздер да жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деген терең ишеничтебиз. YouTube каналга катталып, жакшы ой пикирлериңиздер болсо калтырып койсоңуздар биз кубанычта болобуз. Андай кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар дейбиз.